Урматтуу кесиптештер, бүгүнкү белгиленип жаткан мамлекеттик тил жана комуз күнүңүздөр менен куттуктайм. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынып, бүгүнкү күндө 30 жылдык мааракесин белгилөөнүн үстүндөбүз. Тилибиздин 30 жылдык жашында мамлекетибиздин расмий тили болуп катталганы менен тилибизде эркин сүйлөөнү унутуп бара жатабыз. Тилибизди унуткарбай, кийинки муунга калтыралы. Эне тилде сүйлөгөндөн уялбайлы. Үч буроо, жалгыз тейп, үч кыл комуз, четилбейт, күүгө келбейт, чебер колсуз, оп-оңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болбос деп, залкар акыныбыз Алымкул Осмонов айткандай, комуз майрамыбыз куттуу болсун. Кыргыз элим жана урматтуу кесиптештер, ушу бүгүнкү комуз майрамы жана кыргыз тил күнү менен сиздерди чын жүрөктөн куттуктаймын. Кылымдын кыяларын ашкан тилим, кыргыз деп карт тарыхка жазган тилим, алп манас бабам бакай сүйгөн тилим, алоолоп ала тоодо күйгөн тилим. Ак калпак ата журттун насибине асмандан энчи болуп тийген тилим, кыраанда кызыл гүлдөй өскөн тилим, кыяндап жамгыр болуп төккөн тилим, улуттун оргуп чыккан башатына уюган алтын сымал чөккөн тилим. Манастай дастан айткан улуу тилим, махабат жалын чачкан сулуу тилим. Асмандан балбыл жанган жылдыз тилим, ааламга аты чыккан чыңгыз тилим. Арбай кылымдарды багынта бер, ардагым ата мурас кыргыз тилим. Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Кыргыз тилим кылымдарга сакталган. Тилим жашайт көкүрөктө, жүрөктө. Бул тил менен дастан айтам дакталган. Айланайын эне тилим, айланайын эне сүтүм. Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Айланайын эне тилим, айланайын эне сүтүм. Мен кыргызмын, мен ошого мактанам. Кыргыз тилим кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан алалган. Биринчи эле апа деген сөз чыгып, билесиңби эне тил деп саналган.